Бизде Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүнүн РИБүүнүн ички иштер бөлүмү тарабынан 8-июль 2020 жылы кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иште Талайбек уулу Арген жана Ырысбек уулу Нурсултан аттуу балдар күнөөлүү деп табылып, бүгүнкү күндө кылмыш иш 344-беренеси боюнча жоопкерчиликке тартылып, кылмыш иш сотто каралууда. Бүгүнкү күндө бул кылмыш иши эмненин негизинде каралып атат? Бул кылмыш иш Кара Суу районунун Бажы терминалында немеде турган терминалда турган товар сигарет уурдалгандыгы боюнча Алибеков Алмамбет деген ошол жерде охранада иштеп жүргөн баланын атынан арыз түшкөн. Мынантип ал арыз боюнча кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө сотко дело кеткен. Бирок бүгүнкү күндө бул Алибеков Алмамбет азыркы күндө иштебейт. Мыйзам боюнча караганда бул сигарет 2019 жылдын 31 декабрына чейин физический лицо тарабынан бул кылмыш иш товар физический лицо тарабынан терминалга коюлган. Бирок 19 жылдын 31 декабрында булардын коюу хранениясын срогу бүтүп калып атат. Демек, кылмыш качан болуп атат? 2020 жылдын июль айында кылмыш болуп атат. Эгерде мыйзам боюнча такалып карай турган болсок, 19 жылы срок хранения бүтө турган болсо, демек 20 жылы бул товар эч кимге ээ эмес экендигин аныктайт. Товар кимдики? Товар эч кимдики эмес. Эмнеге? Жөнөкөй адам, физический лицо келип атат да храненияга коюп атат. Срок өтүп кетип атат. Хранение договордуку узартылбаган. Узартылбагандан кийин бул товар эч кимдики болуп саналбайт. Охрана, объект, терминал арыз менен кайрылууга укугу жок болчу мыйзам боюнча. Бул дегени мыйзамдын одоно түрдө бузулгандыгы. Себеп дегенде тергөө тарабынан бул кылмыш башта терминалга үстүнөн иш козголуп, терминалдын бул турган товардын ээси аныкталып туруп, анан кийин иш козголуш керек болчу да, уруулардын үстүнөнчү. Же болбосо по факту козголуш керек эле. Бул жерде же по факту козголбой атат, же мына товардын ээси келип арыз жазбай атат. Бул болбогон, мына охранник тарабынан гана арыз жазылып атат дагы, охранник бүгүнкү күндө иштен кетип атат. Бүгүнкү күндө жабырлануучу олтуруп, башка бирөө табылып калып атат. Ошол жерде иштеген адам. Андан сырткары, бул келген товар боюнча мындай бизге немебизге кылмыш иштин ичине декларация на товары деп туруп бизге немени берип атат. Мондай кагаздарды кылмыштын ичине баягындай доказательство катары инвойс товарная деп берип атат. Мынантип. Бирок биз мындай өзүбүздүн запросубуз негизинде начальнику Юго-Западной таможенный Буроновдун атына биз неме түзгөн бергенбиз. Запрос бул жерде кабыл алган. Мынакей ошол запросто айтылып атат. Именно мына сигарет боюнча, ушул товар боюнча эч кандай Бажы терминал тарабынан каттоого өткөн эмес деп берип атат. Ал дегени бул берген декларация товарлары Бажы тарабынан өтпөсө, без акциз товар боло турган болсо, бул демек контрабанда товар болуп эсептелинип калат да. Эмне үчүн та Бажы тарабынан бул немелер өтпөйт? Андан сырткары бизде сотко директор Автоэкспресс Инвест деп туруп, мындай заявление менен сигареттин баасына прям ошол физический лицонун сигаретти койгон адамдын атынан жасалма документ алып келтирип сотко берип атат. Себеп жасалма дегенин себеби, мына жерде интернеттин байланыштары, эмейлдары жазылган. Бүгүнкү күндө биз ошол эмейл боюнча кире турган болсок, бул жерде бул компания жок болуп чыгып атат. Бул дагы жабырлануучулар тарабынан кетирген фальсификация документов деп эсептелинет. Бул туура эмес документтер бизде сотто берилип, бүгүнкү күндө сотто каралып атат. Ага прокурор тарабынан биз бир нече жолу айтылды. Урматтуу прокурор, болушунча мына кылмыш ишти мыйзамдуу болуш үчүн кайра ишти кайтарып туруп, мыйзам негизинде козгоп кайра алып келип карооңузду сунуштайбыз дегенде прокуратура тарабынан бизге жок деген жооп берилди. Булар балдар камалыш керек. Ладно, камалсын, макул. Бирок эмненин негизинде камалат? Товардын ээси болбосо, товардын эч кандай документтери так болбосо,
Эмне үчүн бул тергөө тарабынан ишти козгоп, бүгүнкү күндө сотко делону алып келип коюп атат. Бизге ушул нерсе кызык болуп атат. Андан сырткары бул веждок кармалып, бүгүнкү күндө өзүнүн ээсине кайткан, эч кандай материальный ущерб терминалга келтирилген эмес. Мына ошого карабастан кандайдыр бир жолдор менен 3-бөлүмгө өтүп, өтө оор кылмышка кирип калып атат. 3-бөлүмгө өтүп 800 миңге баалап туруп сигаретти өткөрүп коюшуп атат. Эмне үчүн, эмне негизинде бааладыңар десек, Фин полицияда именно ушул товарлардын укрытие налога деп туруп иш козголгон экен. Финпол тарабынан ошондо таможня баа коюлган. Таможня тарабынан бул сигареттерге баа коюлган, ошонун негизинде биз бааны 800 миң деп бааладык дейт. Бирок эмне үчүн тергөөчү ошол мезгилде урлардын үстүнөн иш козголгондо терминалга, бул кызыккандык болот да, кызыккан тарап болуп калат тергөөчү. Терминалдын үстүнөн сен налогун төлөгөнсүңбү? Бул товар кайдан келди? Кимдин товары деп аныкталган эмес. Ушуларды биз талап кылып койсок, бүгүнкү күндө бизге балдарды камаганга аракет жасап, прокуратура үстөмдүк жасап атат. Мындай айтканда, Кара Суу районунун прокуратурасы биринчиден бул тергөөдөн иш козголот, тартиби боюнча да. Прокуратура аны окуп чыгат, прокурор бекитет, анан бул дело сотко кетет. Демек, бул жерде прокуратуранын өтө чоң, мындай айтканда, мыйзамсыз ишине көз жумуп койгон да. Көз жумуп, бул ишти сотко кайра алып барып койгон. Андан сырткары мына жерде бизде обстоятельства исключения производства по делу деп туруп 4-пунктунда айтып атат, 26 статьяда. За отсутствием заявления потерпевшего в случаях, предустановленных настоящим кодексом, производство по делу подлежит прекращению дейт. Тергөөчү ушул статьянын негизинде заявительдин өзү жок болгондугуна байланыштуу делону кыскартыш керек болгон, бирок кыскартпаган. Биздин бүгүнкү күндө биздин ушул ыңгайсыз маселелер кыйнап атат. Рахмат. Иш кайерде каралып атат? Кара Суу районунда. Кара Суу районунда ички иштер бөлүмүндө иш козголуп атат. 2020 жылдын 8 июль күнү. Товар 2019 жылдын 31 декабрына чейин гана мындай договор менен коюлган. Терминалга договор менен коюлган. Бул жерде рахмат, договорда жазылып атат да, по доверенности Байко Сергей деп. Орусту жазып коюшуп атат договорда. Байко Сергей действительно келип ушул договорду түзгөнбү, түзбөгөнбү, бул күмөн. Эмнеге дегенде, Байко Сергей эгерде товар урдалып атат да, товар урдалгандан кийин бул адам же доверенность жөнөтүп жибериш керек эле арыз жазганга, либо өзү келип мыйзам, биздин Кыргызстандын мыйзамы боюнча өзү келип арыз жазыш керек эле.